Москва, Қазақстан границаға чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Россияда сунушталган миграциялык чектөөлөрдүн ээп өлкөлөрүнүн жарандарына тиешеси жок. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясынан билдиришти. Мамлекеттик дума 31-августта Россия Федерациясындагы чет элдик жарандардын укуктук абалы жөнүндө федералдык мыйзамдын 14-беренесине өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоорун карайт. Ал кабыл алынса, ээпке кирбеген өлкөлөрдүн жарандары Россияда төмөнкүдөй чектөөлөргө туш болушу мүмкүн. Медициналык жана фармацевтикалык чөйрөдө иштөөгө, мектептерде жана бала бакчаларда мугалим болууга, коомдук транспортту айдоого, оор жүк ташуучу унааларды айдоо, жүк жана каттарды жеткирүү, ээп жөнүндөгү келишим мүчө өлкөлөрдүн жарандарына уюмдун башка мамлекетинде тоскоолдуксуз иштөөгө мүмкүнчүлүк берери белгиленген. Мамлекеттик дума карап жаткан өзгөртүүлөр ээп өлкөлөрүнүн жарандарына эч кандай таасир этпейт деп айтылат маалыматта. Булак Спутник Эжи. Орусияда кыргыз жаранын унаа сүзүп кетип каза болду. Орусиянын Ленинград облусунда жол кырсыгынан бир кыргыз жараны каза болуп, кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 2-августта саат 21:00 Букра шаарында жол кырсыгы катталган. Айдоочу рулду башкара албай калгандыктан белгиленген жерден жолдон өтүп бара жаткан эки кыргыз жаранын Subaru Forester унаасы сүзүп кеткен. Аталган жол кырсыгы боюнча Всеволожный райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыш иши козголду деп билдиришти министрликтен. Кырсыктын кесепетинен кыргыз жаранынын каза болгондугу, экинчи жабыркаган жаран райондук ооруканалардын биринде экендиги айтылды. Анын абалы туруктуу деп бааланууда. Ошондой эле Кыргызстандын Санкт-Петербург шаарындагы башкы консулдугу жабыркагандардын туугандарына керектүү консулдук укуктук жардам көрсөтүлүп жаткандыгын кошумчаланды. Булак Супер Кежи. Интернетте адамды кемсинтип, ар намысына жана кадыр баркына шек келтиргендерди жоопко тартуу сунушталууда. Тиешелүү мыйзам долбоору жогорку кеңешке келип түштү. Министрлер кабинети демилгелеген мыйзам долбооруна ылайык жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу интернеттеги сайт же социалдык тармактагы баракчасында кимдир бирөөнү атайын кемсинткен адамга 100 000, юридикалык жактарга 200 000 сом айып пул салуу сунушталган. Маалымат каражаттары жана интернет ресурстары аркылуу мазактоо жана кемсинтүү учурлары көбөйүүдө. Бул коомдук адип ахлакка жана адамдардын ортосундагы мамилелерге коркунуч жаратат. Азыркы мыйзам боюнча күнөөнү далилдөө татаал жана юридикалык ченемдердин көп маанилүүлүгүнөн улам көптөр жазасыз калууда. Бул чыр-чатактардын күчөшүнө, адамдар аралык мамилелердин начарлашына жана коомдук туруктуулуктун бузулушуна алып келиши мүмкүн деп жазылат анда. Булак Супер Кежи. Израиль кайра Иранга чабуул коюуну карап жатканы айтылды. Израиль бийлиги Ирандын чабуулун токтотуу үчүн алдын ала сок куруу мүмкүнчүлүгүн карап жатканын чет элдик басылмалар жазууда. Маалыматка караганда, мындай маселе 4-август кечинде Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен армия жетекчилигинин жолугуусунда талкууланган. Бирок Тель-Авив мындай кадамга Тегеран тараптын кол салууга даярданып жатканы тууралуу төгүндөлүгүс далилдер алынса гана барарын белгилеген. Буга чейин 5-августта Иран еврей мамлекетине кол салышы мүмкүн деген маалымат чыккан. Айрым чет элдик басылмалар Тегерандын чабуулу 12-13 август күндөрү болорун жазышууда. Беле кетсек, 31-июлда Хамас кыймылынын лидерлеринин бири Исмаил Ханя жана анын жан сакчыларынын бири Тегерандагы резиденцияга болгон аткылоодон каза болушкан. Мындан улам Ирандын жогорку лидери Али Хаменеи Хамастын лидеринин өлтүрүлүшүнө жооп беретинде Израилге түз кол салууга буйрук бергени маалым болгон. Хезболла Израиль армиясынын командалык пунктуна чабуул жасады.
5 августта Ливандын Хезболла кыймылы Израиль армиясынын 91 дивизиясынын штаб-квартирасына камикадзе учкутсуз учактар менен сокку урганын чет элдик басылмалар жазууда. Сокку түз болду. Анын натыйжасында каза болгондор жана жаракат алгандар бар деп билдирген кыймыл. Ошондой эле Хезболла бул кол салуу Израилдин Ливандагы Базурия хула конуштарына жасаган соккусуна жооп болгонун белгилеген. Ал эми Израиль армиясы өлкөнүн түндүгүнө жасалган соккудан бир офицери жана бир жоокери жаракат алганын кабарлады. Эске салсак, кечээ Аксос агенттиги АКШ менен Израилдин расмий өкүлдөрүнө таянып, Ирандын еврей мамлекетине кол салуусу күтүлүп жатканын жазып чыккан. Анда Тегеран чабуулга бул жолу Ливандагы Хезболла кыймылын дагы тартышы мүмкүн экени айтылган. Булак Супер KG.